Россияда рейд жүрүп жатат. Бир эле мигранттарга эмес, Россия жарандыгы бар мекендештерге дагы күндө рейд жүрүп жатат. Утром военные следователи вместе с бойцами ОМОНа, а также сотрудниками МВД пришли в эти два хостела в районе Коммунарки. Как можно заметить, масштаб поражает. По нашей информации, здесь около 2000 человек. Как водится, правоохранители ищут нелегальных мигрантов, а также новоиспеченных граждан России, тех, кто не так давно получил паспорт, но на воинский учет по какой-то причине не встал. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, сиздер Учкунбек YouTube каналын көрүп жатасыздар. Сиздер менен Учкунбек Токторбаев. Бүгүнкү күндө мекендештер аябай көп көйгөй болуп жаткан реестр боюнча, печат боюнча, ошондой эле депортация боюнча сиздер менен сөз кылмакчыбыз. Андыктан каналга катталып, Россия Федерациясында жүргөн дос туугандардын группаларына, контакттарына жиберип, лайк басып, пикир жазганды унутпаңыздар. Бүгүнкү күндө мекендештерибиз аябай көп жазып жатышат, МВДга өчүрт ала албай жатабыз, реестрге түшүп калдык, реестрден кантип чыгабыз деген мекендештерибиз бар. Ал эми андан сырткары мына печат боюнча дагы биздин мекендештерибиз абдан көп кайрылып жатат. Печат бастырышым керек, болсо депортация болот экенмин дейт. Ошондой эле депортация болгондорду кандай актаса болот? Биз бекер маалыматтарды, жардамдарды кайсыл жактан алсак болот деген биздин мекендештерибиз бүгүнкү күндө аябай көп. Бүгүн мен сиздерге ушул жөнүндө кыскача маалымат беребиз. Бүгүнкү күндө реестрден кантип чыгабыз деген мекендештерибиз, МВДга аябай көп өчүрт ала албай атабыз деген мекендештерибиз бар. Сиздер эң жакшысы онлайндагы түрдө тапшырсаңыздар болот. Эгерде азыр декабрдын аягында проверкалар болот, ошондо сиз онлайн түрдө тапшырганыңызды полицияга тастасаңыз дагы бул бир жеңилдик десек болот. Андан сырткары Аминаны ошол кайсы район бош болсо, ошол жакка дагы убактынчалык 3 күнгө бир жумага көчүп, ошол жактан дагы өчүрт алып, реестрден чыгып же печат бассаңыздар дагы болот. Бир эле район өчүрткөн деп карап турууга мен чакырбаймын. Ошол бош окошко бар райондорду карап, запистер болгон болсо, ошол жакка дагы 3 күн 4 күнгө көчсөңүздөр, ошол жактан бүткү чейин реестрден чыгарып печат бастырып алсаңыздар дагы болот. Бүгүнкү күндө аябай көбү онлайн түрдө кандай чыгарабыз, образецтер барбы деген мекендештерибиз дагы бар. Мен атайын комментарийге Телеграмдын ссылкасын коюп койдум. Ошол жакта 8 мүнөттүк онлайн түрдө кандай чыгарыш керек, бардыгын подробный түшүндүрүп айткан. Ошол видеону мен ошол жакка жүктөймүн. Ошол жактан карап, образецти онлайн түрдө дагы тапшырсаңыздар болот реестрден чыгуу үчүн. Ал эми печат бир эле район эмес, ошол кошуна жандагы район бош болсо, ошол жакка дагы бастырсаңыздар мыйзам жол берет деп юристтер өткөн күнү айтып кетти эле. Андан сырткары ошол биз тууганыбыз же досубуз, же агам, же күйөөм, же карындашым, эжем отделениега түшүп калды. 2 күндөн бери эч кандай себебин айтпай атат, отделениеда кармап отурат деген мекендештерибиз дагы бар. Биз кайсыл жакка кайрылабыз, элчиликтин номерин бересиздерби, миграция өкүлчүлүгүнүн номерин бересиздерби дегендер дагы, ошол жактын номерлерин билбеген мекендештерибиз дагы бар экен. Ошол жакка дагы Телеграмга катталсаңыздар, миграция өкүлчүлүгүнүн номерлерин берем. Ошол жактан дагы толук миграция жаатында маалыматтарды бекер алсаңыздар болот. Ошондой эле элчиликтин дагы номерлерин сиздер ошол жакка жиберем, адрестерин, номерлерин. Бул бир эле Москва жана Москва областы эмес, бүтүндөй Россия боюнча биздин мекендештерибиз сурооңуздарга так туура жооп алсаңыздар болот. Ал эми жеке юристтерди издеген мекендештерибиз дагы бар. Бүгүнкү күндө аябай көйгөй көп. Золотой корона боюнча көйгөй бар, ошондой эле алименттер боюнча, выдворение, депортация, Сахаровдун анализдер туура эмес чыккан жарандарыбыз дагы бар. Ошол дагы юристтерди көпчүлүк издешет. Мен ошо Telegram баракчада 5-6 юрист биздин канал менен иштешет. Алар жеке частный юристтер, эч кандай мамлекетке карабайт. Телеграмда мен подробный жазам. Булар жеке частный юристтер, мамлекетке карабайт деп номерлерин таштаймын. Ал эми бекер мамлекеттик миграция өкүлчүлүгү, элчиликтин номерлерин дагы жазып мен таштайм. Ошол жактан бекер консультация, бекер маалыматтарды алсаңыздар болот мекендештер. Телеграмга катталыңыздар, группа контакттары менен максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр, бирден лайк басыңыздар. Дагы түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жаза кетиңиздер.
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.